Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Улуттук телерадио берүү корпорациясындабыз. Бүгүн китепкана жана китеп маданий мекемелеринин жетекчилерин бир аянтчага чогулткан арт диалог иш-чарасы өтүүдө. Бүгүн арт диалог деген биздин чоң иш-чарабыз өттү. Жакшы демилгени ушул улуттук телеканал колдоп, Маданият министрлиги менен улуттук телеканалыбыз ушундай келишим түзүп, мына ушул студияда өтө кенен, жакшы, бирок түз эфирде жалпы улуттук коомчулукка, булун бурчтарга, региондорго, ушул эле шаардыктарга, анан ошо булда тартылып калды. Арт диалог демилгеси менин оюмча өтө маанилүү, дагы пайдалуу, дагы ошол мен үчүн да өтө ыраазымын ушуга катышканыма. 100 китеп долбоору республика боюнча ийгиликтүү ишке ашылды. Мына президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен Кыргыз автономиялык облустун түзүлгөндүгүнө 100 жылдыгына карата 100 китеп чыгарылып, ар бир райондук, облустук айылдык китепканаларга жеткирип берилди. Бүгүн Маданият министрлигинин демилгеси менен Улуттук телерадио корпорациясы менен биргеликте ишке ашып жаткан арт диалог платформасынын 3-чү иш-чарасы болуп атат. Бул китепкана тармагы. Арт диалог деген эмне? Арт диалог ушул маданият тармагындагы көйгөйлөрдү ачыкка алып чыгып, талкуулап, чечүү жолдорун сунуштап, ошол сунуштардын негизинде биз бирдиктүү резолюция кабыл алып, ошол резолюциянын негизинде Маданият министрлиги 1 жыл бою ошол тармакты реформа кылуу боюнча иш алып бара турган негизги аянтча. Бул жылдан баштап биз арт диалогту биз Улуттук телерадио корпорациясы менен биргеликте алып баруу боюнча ушул биздин министрлик жана ошондой эле бул улуттук телеканал менен биргеликте кызматташуу боюнча меморандумга кол койдук. Бүгүн иш-чарада эл жазуучуларыбыз, эл акындарыбыз, баш болгон аттуу баштуу инсандарыбыз абдан бир ачуу чындыктарды айтып берди. Мына биздин өзүбүздүн жумушубуздун кемчиликтерин, мүчүлүктөрүн айтып берди. Анан биз дагы өзүбүздүн мониторингдин жыйынтыгы менен болгон көйгөйлөрдү дагы ачык айтып бердик. Ошонун жыйынтыгында буюрса жакшы ушул маңыздуу резолюция кабыл алынды деп иш-чара өзүнүн максатына жетти деп эсептейбиз. Бизге жүктөлгөн милдеттенме бул деген ошол бардык республика таркатуу. Бул деген бир эле телеканалдан чектелбейт, соц тармактан дагы элдин сунушун, ошол эле учурда эл менен чогуу ошол жергиликтүү бийликтин деңгээлине келген биздин кызматкерлердин сунушу менен министрлик тарабынан кандай жооптор болду, кандай чечимдер кабыл алды, ошолордун баарын биз түз эфирде чагылдыруу милдеттенмеси бар. Ошону мына УТРК буюрса мына быйыл жылдын аягына чейин арт диалогдун алкагында бир 6 чоң маселе каралат. Ошол проекттердин баарын биз түз эфирде чагылдырабыз. Азыркы дагы бир көйгөйлөрдүн бирөөсү албетте бүгүнкү күндө ушул чыгып жаткан адабияттардын айыл калкы үчүн жетишсиз болуп жаткандыгы айтып кетер элем. Айылдык китепканалардын бүгүнкү абалы дагы сөзсүз түрдө жаңы имараттарга муктаж болуп жаткан учурубуз. Мен ойлойм, буюрса ушул иш-чаранын жыйынтыгында жемишин берет деген ойдомун. Негизи китепкана тармагында көйгөйлүү маселелер да бар, жетишкендиктер да бар. Ошо болгон өзүбүздүн көйгөйлүү маселелерибиздин баарын ортого салып, бүгүн талкуулоо мындай бир уюштурулду да. Анан мен ойлойм, ар бир китепканачы, региондордон келген, ар бир Кыргызстандын бурчунан келген китепканачылардын баары тең өзү үчүн бир максат, бир өзүнчө стратегиялык бир планды койду болуш керек деп ойлойм. Санарип дооруна өткөндө бул китепканачынын негизги ролу бул маалыматты кийинки муунга сактоо. Азыркы заманда биз болсо китепкана классикалык түрдөн эмес, жана санарип түргө өтүш керек. Бул болсо чоң дата центрлерге айланыш керек. Бизде онлайн түрүндө жаңылыктар чыгалтат, видеолор чыгалтат, мультимедиа контенттер чыгалтат. Бирок ошону биз кийинки муунга алып калыш керек.
ал кандай форматта алып каласыз? Бул болсо сценарий форматында алып калыш мүмкүн. Бул жасалма интеллекттин өнүгүүсүнө жардам берет китепкана жана ошого окшогон көп алдыдагы пландар айтылды. Кудай буйрса ошонун баары ишке ашса, биз Кыргызстан алдыга жылат деп ишенем.